Өткөн премьер-министрдин баласы аялына $5,000 белек кылып тур да, Dior деген сумка. Наразычылык чыгып тур, каяктан биздин президентте ушунча көп акчасы ушундай белек кылган деп, жанан 20 күн протест кылып анан премьер-министр бийликтен кетти да. Досторум жардам берди деп айтып кое тургандай себептер жок бекен аякта? Түштүк Корея, Жапан, Монголияга барган видеолоруңузду көрдүм. Өтө таза экен да. Бир жерде көчөдөн таштанды жок. Кээ бир өлкөлөрдө мигранттарга өтө эле бир мындай бир адамдай мамиле кылышпайт. Өзүбүз агрессивдүүрөкпүз го. Бир нерсе болсо эле мынтип чычалаңды баштайбыз, Немени карап койдум. Митингдер, пикет өткөрүү боюнча чемпионат боло турган болсо дүйнө жүзүндө булар биринчиликти алмак депчи. Даже Америкадан да митингдер көрө эмесмин. Кореяда митинг болуп, президент жумуштан кетти. Монголиядагы жанагы артыкчылыктарды байкапсыз да, ошол жөнүндө эмне айта аласыз? Наразычылыгын көрсөтүш үчүн алар чачын кыркат экен. Отурат экен, анан бирөө чачтарын кыркат экен да. Пиза тест боюнча Кыргызстанды бир аз чымчылап сындап өтүпсүз да? Мектепте жакшы окуганын пайдасы эмне ошондо? Эгер жакшы окуу ийгиге алып келбесе, Окуганын деле пайдасы жок турбайбы? Анда эмне кылыш керек деген суроо пайда болду да. Университетке билим үчүн барыш кереги жок. Университет билим бербейт. Келечекте кыргыз мамлекети бар болобу, жок болобу? Ошо биздин салттар биздин өнүгүүгө эмес, биздин деградацияга салым кошуп атат. 30 жылда болбогон нерселер болуп атат деген ушундай сөз тренд болуп атат да. Эркин адам бай болгону жолун табат да, кул адам болсо эркиндикке жолун таппайт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бир туугандар. Кезектеги биздин маекидешүүбүздү, пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Кезектеги биздин коногубуз учурда Америкада жашап, ошол жакта иштеп жүргөн, өзүнүн ишмердүүлүгүн кылып жүргөн биздин мекендешибиз Сейитбек Усманов. Америка болгондо эми ошол Вашингтонго жакыныраак жакта жашайт экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы байке, чоң рахмат чакырууңузга. Аябай кубанычтамын сиз менен маек курганы. Сейитбек Усманов 1985 жылы туулган, 2004 жылы Прагада орто мектепти бүтүргөн англис тилинде. 2008 жылы Торонто университетин бүтүргөн. 2015 жылы Вирджиния университетин бүтүрүп, MBA даражасын алган. Ал Американын жараны, PMP сертификатына ээ жана Salesforce боюнча 9 жылдан ашык тажрыйбасы бар иштеп чыгуучу жана техникалык лидер. Учурда GDIT CMS үчүн компаниясында Salesforce developer болуп иштейт. Буга чейин Deloitte, Accounting Suite, Accenture жана CareFirst, Blue Cross, Blue Shield сыяктуу ири компанияларда иштеп, Salesforce'ун аркылуу компоненттерин ийгиликтүү ишке ашырган. Сейитбек 10 Salesforce сертификатына ээ, Apex, LWC, Aura Components, Visualforce жана Salesforce DX боюнча жогорку деңгээлдеги адис. Ал ошондой эле миграция, интеграция, автоматташтыруу жана GIT сыяктуу куралдарды колдонууда тажрыйбалуу. Ал Montgomery колледжде Salesforce боюнча инструктор болуп, 9000ден ашуун жазылуучусу бар Salesforce Chef аттуу YouTube каналы аркылуу билим бөлүшөт. Соц тармактардан көргөндөй эле жандуу, мындайча айтканда тирүү, активдүү ушундай маанай жүзүңүздөн байкалат экен, шуулдаган. Бай кыргызда айтып коет го, шуулдаган жигиттер депчи, ошондой шуулдаган жигиттей көрүнөт экенсиз да. Мен соц тармактагы баракчаңызды, Instagram'ды карап чыктым. Сиз көп өлкөлөрдү кыдырып жүрөт экенсиз. Түштүк Корея, Жапан, Монголияга барган видеолоруңузду көрдүм. Бирок өзүңүз Америкада турат экенсиз. Эми баягы чет өлкөлөргө барганда ар кайсы өлкөнүн инфраструктурасын, алардын маданиятын көрөсүз, мейманканаларына түнөйсүз, кафе, ресторанда көчө тамактар болобу, ошол жактарды байкайсыз. Ошол сиз барган өлкөлөрдүн кайсынысында мындай жашоо берекелүү, комфорттуу, элге мындай байманалуу? Ошону айтып кетсеңиз. Ушул мамлекеттердин ичинен эгер мен иммигрант болсом, бүгүнкү күнү кайсынысын тандамакмын, Эгер мен жаңы иммигрант болсом, мисалы 25 жаштагы университетти бүткөн иммигрант болсом, кайсынысын тандамакмын? Мен мурун ойломокмун, мисалы, ушул мамлекетке бара элекчи, эң жакшысы Япония болмок депчи. Себеби мен чоңойткан кезден 90 жылдан бери билем да, Япония дүйнөдөгү эң күчтүү экономика, Америкадан кийин. Бир кезде даже Америкадан күчтүүрөөк болгон, чоңураак болгон экономикасы, хотя Япония Америкадан 3 эсе калкка азыраак. Бирок мен азыр барып көрдүм да, жашап көрдүм. Ушунун ичинен эң өнүккөн бул Түштүк Корея экен. Ошол үчүн мен жаш иммигрант болсом, мен Түштүк Кореяга бармакмын. Түштүк Кореяда сезилет динамика, элдер тырышып атат, чуркап атат, өнүгүп атат.
алардын Samsung'u, Hyundai'ды дүйнөнү багындырып атат, K-pop'ту баардыгы угуп атышат, жанагы технология жактан, киноиндустрия, музыка жактан дүйнөнү жеңип атат да. Ошол үчүн мен иммигрант болсом, Кореяга бармакмын. Аякта айлыктары жакшы экен, арендасы ижарага ала турган квартиралары өтө арзан экен. Мага аябай жакты. А эгер мен уже бутка турган бизнесмен болсом, уже капитал бар, там 100-200 миң, 300 миң доллар бар болсо, бир жакка инвестиция кылганы уже бутка турдум да. Мен анда Монголияга бармакмын. Себеби Монголияда мүмкүнчүлүктөр өтө кенен экен. Анан эркин мамлекет экен. Кыргызстандын өзүндө элечи, эли жактан, культура жактан, алфавити жактан окшош эле да. Ошол үчүн мен ушундай бөлмөкмүн. Түштүк Кореяны айтып өтпөдүңүзбү? Ошо Түштүк Кореянын чындап эле кинолорун, ошол кийимдерин, чач жасалгасын, башка тамактарын ушу жаштар, биздеги жаштар дагы ошо Түштүк Кореядагы ошол көргөн каармандардай болгусу келет да. Ошолордо кийингиси келет, ошолор жеген тамакты жегиси келет. Ушундай салт кандай негизде пайда болду? Бу ушундай болсун деп ошол өлкөнүн кайсы бир жамааты аракет кылдыбы, мамлекеттик саясат ошондой болду? Эмне үчүн алар ушундай жандуу темпте ошондой өнүгүп атышат? Түштүк Корея, мен Түштүк Кореянын центрин кыдырганда, аякта көп сепилдер бар экен, замактар бар экен. Ал замактарды мурдагы хандары курган экен да. 1000-жылы курган замактар бар экен. Аябай чоң экен да. Ичинде үстүндө шифрлары, бөлмөлөр бар, там сантехникасы бар. Там инженерия жактан өтө мыкты экен да. Ошондо таң калдым. Ошо 1000-жылы эле алар ушунчай мыкты замактарды курган экен. Таштан, кирпичтен, шифрден. Анан ошо ойлодум да, корейлердин аябай кыйын жери алар мурдатан бери инженерлер болгон экен да. Өтө мыкты инженерия кылган экен. Мурдатан бери ошо мектептери жакшы өнүккөн экен, ушундай массовый проекттерди кылганчы. Анан алар ошол үчүн ойлойм, аларда бүгүнкү күнү аябай кыйын компаниялар бар, Hyundai, Kia, Samsung жана көп башка. Анан ошондой эле ошолор инженерия мээсини ошо музыкага да, киного да буруп, азыр мына дүйнөдө эң популярдуу сериал ошо корейлердин кинолору, Squid Gamesчи. Мен ойлойм, бирок ушунун бардыгы бир гана мүмкүн, жана аябай атактуу, ийгиликтүү музыка жана кинолорчу, себеби алардын экономикасы өтө өнүккөн. Бир гана бай мамлекет ушунчалык музыка жана кино индустрияны колдой алат да. Бир гана даже эгер ошо таланттар мурун болсо, кедей мамлекет болсо анда аяктан чыкмак эмес да. Мисалы Түндүк Кореяны карасак, бир эле тил, ошол эле баардыгы идентичный, бир гана эркиндиги жок аякта. Баардыгын мамлекет контролдойт, ошол үчүн аяктан чыккан жок. Түштүк Кореяда экономика күчтүү, андан кийин эркиндик бар болгон үчүн ошол сонун нерселер чыгып атат. Мен билгенден сиз ушул Европада, Жапон өлкөсүндө, Монголияда, Түштүк Кореяда гана эмес, буга чейин эми Орусияда да болгонсуз, Орусияда. Негизи эле ошол мамлекеттердин мигранттарга болгон мамилесин кандайча байкадыңыз? Кээ бир өлкөлөрдө мигранттарга өтө эле бир мындай бир адамдай мамиле кылышпайт. Кээ биркилер мигранттарга тим эле аябай булар бизге акча берет, булар бизге иштеп экономикабызга салым кошушат деп аябай урмат менен мамиле кылышат. Бүт бардык укуктарын мындай коргойт, өзүнүн укугун жайына коет дегендей. Ушул мамлекеттин, сиз барган мамлекеттердин ушул мигранттарга мамилеси? Мен Россияга 2021-жылы ноябрда бардым. Украина менен согушка чейин 3 ай мурун. Мен ошондо Россияга барганда Америкада кабарлардан көп көргөм Россия жөнүндө, экономикасы, там коррупция көп, жана клептократия, жана кыргыздар жөнүндө мамилелердеги документальный кинолорду көргөм, скинхеддер, анан полициянын мамилеси, анан ошондой парадигма менен барганда, Москвада жүргөндө такыр башкача экен, бирок мен центрде жакта жүрдүм. Анан 10 күндө жүрдүм ошо Россияда. Мага аябай жакты Россия. Ошол кездечи.
Себеби аябай таза экен шаар. Мен даже мисалы Америкада жүрүпчү кээде мындай бир нерсе ыртып коюш мүмкүнсүң да көчөгөчү, бирок мен андай кылбайм, бирок көрөм кишилердичи. Россияда болсо бир нерсе көчөгө түкүрүп койгону же ыртып койгону коркушат экен, даже биздин жердештерчи. Себеби аякта штрафтар чоң экен. Анан ошол үчүн көчөлөр аябай таза Россиядачы. Москвага барсаңыз мисалы, байкайсыз аябай таза. Америкага салыштырмалуу өтө таза. Анан аякта да услуга, ресторандар, хотелдер өтө жакшы экен Америкага салыштырмалуу. Анан мен өзүмдү Москвада өтө комфортно сездим. Ошол кезде мага аябай мен дүйнөдө көргөн шаарлардын ичинен эң жакшы көргөн шаарым Москва болуп калган. Анан ошол үчүн февраль 24 февралда 2022 жылы кайра келмекмин да Москвагачы. Мен ошол жакта биздин жердештерге IT окутуп курстарды баштагам да. Анан биздин окуучулар аябай жакшы тез жумушка орношкон. Дүйнөдө эң тез IT жумушка орношсо болот ошол кезде Россияда болчу да. Мага Москва ушуну аябай жагып калды, себеби биринчиден аякта өзүмдү комфортно сездим. Мен эч бир да полиция токтоткон жок, мага бир да орус мынтип караган жок, Анан кийин мага эң көп жакканы бирок биздин окуучулар аябай тез жумушка орношуп, кара жумуштан IT жумушка өтө тез кирип атышты. Ошол үчүн мага Россия аябай жагып, ошол жака даже көчүп баргым келип аткан. Анан кийин согуш башталып кетти Украина менчи, ошондо бардык IT компаниялар чыгып кетти, анан бардык акылдуулар да чыгып кетти, ошол үчүн анан перспектива жок аякта. Мен сурайын деп атканым, жанагы Европага, Америкага барсаң, хай деп жылуу, жылмайып мигранттарга мамиле кылышат, жылмайышат да. Айрыкча мына Борбордук Азиядан барган мигранттар Орусияга бара турган болсо, чек арадан эле үтүрөшүп эле, кабагы бүркөлүп эле орой мамиле кылышат, малдай мамиле кылышат. Жанагындай курулушта иштеп аткан жеринен жанагынтип полициялар келип токмоктоп, сабап, сөгүп сагып ушинтип кетишет деп ушул жагын айтып атам да. Менчи андай нерсе. Мен түшүндүм. Менде ошондой болгон. Чек арадан өтүп атканда мени көбүрөөк кармашты. Анан бирок анан кийин бир ошо шаарда жүргөндө, балки мен центрде жүргөндөмбү, же балки мен жакшыраак жерде жүргөндөмбү, бардык менде орустар менен мамилелер жакшы болду. Мен ошону таң калып аттым да жердештерге, силер айтасыңар го силерге начар мамиле кылышат орустар. Эмнеге ошол орустарды мен байкаган жокмун, жолуккан жокмун депчи. Ошондо адамдын өзүнөн болуп калат экен да. Мен ойлойм ошол жактандан өзүнөн болушу мүмкүн депчи. Себеби биз кыргыздар өзүбүз агрессивдүүрөкпүз го. Бир нерсе болсо эле мынтип чычалаңды баштайбыз, эмне мени карап койдуң, эмне мындай кылып койдуң депчи. Балким биз ошондой энергия чыгарып, ошону өзүбүзгө ошондойлорду тартатабызбы? Мен ошону Мен сурадым, өнүккөн цивилдүү өлкөлөр жалпысынан ошентип айтканыбыз менен өнүккөн цивилизациялуу өлкөлөр деген менен бири-биринен айырмасы болот, артыкчылыгы болот, кемчилиги болот депчи. Анан сиздин видео постторуңдун биринде мындай деп жазыпсыз: Жапан өлкөсүнө барсам таптаза экен. Нью-Йорк, Американын Нью-Йорк аябай кир булган шаар деп. Чын эле ошондойбу, 100%. 100%. Мага мен Японияга биринчи жолу бардым. Японияда эң таң калыштуусу ал азыр как музей сыяктуу болуп калыптыр. 1990 жылдын экспонанттары. 90 жылдан бери Япония экономикасында стагнация, эл картайып атат, экономика түшүп бараткандай да. Себеби башка мамлекеттер өнүгүп баратат. Мен Кореядан барганда аябай байкалды, Кореяда эл көп жакшыраак жашайт экен, жакшыраак машина минишет экен, жакшыраак кийинишет экен, элди да сулуураак экен. Анан Японияда бирок аябай жакшы жери, өтө таза экен да. Бир да көчөдөн таштанды жок. Таштанды челектер жок экен. Адамдар пакетке мусорун салып көтөрүп жүрөт экен. Үйүнө чейин барганда же бир дүкөнгө киргенде ошол жактан ыртып коюшат экен. Ошол үчүн тазалыкты кармаш үчүн биринчи кезде бул таштанды челектер эмес, элдин маданиятан экен да. Аны кантип окутат экен? Аякта мектепте балдар өздөрү мектеп тазалашат экен. Окуучуларчы, мектептерде уборщицалар жок экен Япониядачы. Мен аны текшердим. Мен досумдун кызы ошол жакта чоңоп атат, 8 жашта.
айтат ошо биз мектепти тазалайбыз дейт да. Аякта жанагындай даже обслуживающий персонал жок экен. Мисалы обедте бирөө тамакты салып бергенчи тарелкага. Балдар өздөрү ошону кылышат экен. Жөн эле контейнер тамактап келип коет экен. Анан балдар өздөрү ошону тамакты бири-бирине бөлүшүп алат экен. Ошол үчүн аларга кичинекейинен бери иреттүүлүктөн кийин тазалыкты үйрөтүп, ошо Япония өтө таза экен билинип турат. Мына Түштүк Кореяны кыдырып жүргөн видеолоруңузду көрдүм да, анан ошо видеолордун биринде бул жакта митинг, пикет өткөргөн көрүнүштөр аябай көп болот деп айтыпсыз да. Анан тамашалап, какшыктап, чемпионат болсо, ошол митингдер, пикет өткөрүү боюнча чемпионат боло турган болсо дүйнө жүзүндө, булар биринчиликти алмак депчи. Анан менде суроо болуп атат да, Сейитбек мырза. Биздикине салыштырмалуу Түштүк Кореяда экономикасы өнүккөн, жашоосу мындай салыштырмалуу жакшы. Ошол жактын адамдары пикет өткөргөдө эмнеге нааразы болушат экен, эмне үчүн анчалык пикет өткөрө беришет экен? Ооба. Мен Кореяда 7 күн жүрдүм. Күнүгө митингдерди көрүп аттым. Ар кандай размерлерде бир адамдык митингдерден там 5000 адамдык митингге чейинчи. Бир адам митинг болсо трассанын эле үстүнөн койгон жазуу бар го мындай, бияка чейин 1 километр, бияка чейин 10 километр оңго бурулсаң, ошондой эле темирдин үстүнөн чыгып алып, ошонун үстүнөн митинг кылып атат. Анан полиция урган жок же түшүргөн жок да. Ошол жакта уже канча жылдан бери митинг кылып атат экен, ошол темирге чыгалы элечи. Аябай таң калдым. Даже Америкадан да митингдер көрө эмесмин. Жанагы 10 миңдик митингди көрдүм, ал болсо эң центрде президенттин хан сарайынын астында митинг өтүп атты. Анан мен түшүнгөнүм боюнча ал болсо жанагы майыптардын укуктарын жакшыраак коргогула деген талап кылган митинг болуп атат. Мен ойлойм, ушундай митингдер өтө маанилүү коомчулукка, себеби анда президент билет да эмне маселе оор экенчи, эмне маселелерге көңүл буруш керек экен депчи. Эгер митинг болбосо аны сезгени билгени кыйын да. Балким депутаттар түз жеткизбей жатат. А митинг болсо түз көрүнүп турат. Элдин талабы эмне экенчи. Жакында эле Кореяда митинг болуп, президент жумуштан кетти. Балким уктуңуз, Ошодо митингдин күчү бар экен. Аябай күчү бар экен, ошол үчүн алар балким чыгып турат, сезип атат, алар мамлекеттин өнүгүшүнө, багытына таасир этип атат экенчи. Кореяда, Монголияда ошондой экен. Монголияда да митингдер өтө көп экен. Алар болсо жакында митинг кылып премьер-министрди кетиришти. Сейитбек мырза, тиги Түштүк Корея боюнча азыр Монголияга дагы өтөйүн деп турам. Ошол Түштүк Кореянын жана митинг өткөргөн адамдары 1000 болобу, 2000 болобу, 10 000 болобу, ошентип митинг өткөргөнү чыгып, өзүнүн сөзүн айтып, нааразычылыгын билдирип, акцияны уюштуруп, алар андан ары эле талкалайлы, бүлүнтөлүү кирип, имараттын ичине кылып, столдорду талкалайлы деп, мындай өзүнүн пикирин билдирип туруп эле тарап кетет экен. Ооба, өтө грамотный митингдер экен. Профессионалдык митингчилер экен. Себеби плакаттар уже даяр экен. Уже стопка бирөө ташып келет экен плакаттарды, бирөө сунут алып келет экен. Митинг болуп турган жерге мындай артына турат го отургучтар. Тизип коюптур, стадиондогудай кылыпчы. Катар мындай квадрат кылып, ортодон адамдар өтө турган болсун депчи. Анан аппаратурасы бар экен, видео камералары бар, микрофондор бар, баардыгы аябай иреттүү экен. Алар ошо митингдин технологиясыны өздөштүрүп да, Samsungдун телефондордун технологиясын өздөштүргөн элечи, аябай тез чыгат экен, анан да тез тарап кетет экен. Монголиядагы сапарыңызда видеолордун биринде айтыпсыз, ошол Монголияда мага жаккан нерсе бул адамдын эркиндиги сыйланат экен, ойду эркин айтышат экен дептирсиз. Анан экономикалык эркиндик бар экен, ошону сездим дептирсиз. Бизде болсо эми пикет митингди биз өткөрүп эле келдик, андан өнүгүп кеткен жокпуз. Азыр ошол пикет митингди демократия деп кыйкырганды кое туралы, жолдорубузду оңдоп алалы, инфраструктурабызды оңдоп алалы деп ошентип айтып атпайбызбы? Сиз болсо Монголиядагы жанагы артыкчылыктарды байкапсыз да, ошол жөнүндө эмне айта аласыз? Ооба, монголдор
Монголия өтө жакты. Биздин кыргыздардын эле өзү эле экен. Түсүнөн айырма калганда кыйын. Кимиси кыргыз, кимиси монгол экенчи. Мисалы мен Улан-Батырга учуп баратканда жанында бирөө менен сүйлөшүп аттым да, самолетто жалаң эле монголдор экен. Бирөө менен сүйлөшүп атам, 5 саат сүйлөштүк. Анан аягда чыгардан алдын сурадым да, where you from десем, каяктансың десем, мен кыргызмын дейт. Мен да кыргызмын деп, эки кыргыз англисче сүйлөшүп аттыкпыз. Ошончолук окшоштан түстөрөсү. Айырмаганы кыйын, кимиси кыргыз, кимиси монгол экен. Андан кийин алфавити деле өзү бардык аларда ы тамгалары бар экен да. Ошол анан ошол кириллица колдонот, кириллица бирсиздик өзү тамгалар. Мисалы казак тилинде көп башкача тамгалар бар го, аларда биздин тамгалардын баары ошолордо бар экен, Алардын баары тамгалар бизде бар. Анан шаардын да инфраструктурасы эмеси, планировкасы ошол эле советский биздикидей эле да. Анан ошол үчүн аябай комфорттуу болду, өтө жакты Монголия. Бирок айрыкча таң калыштыруусу ошо эркиндикке алардын сүйүүсү күчтүү экен да. Өтө күчтүү экен. Как корейлер сыяктуучу. Алар эркиндигини жакшы көрүшөт экен. Наразычылыгы болсо дароо билгизет экен. Мен Улан-Батордо Сухабатар деген аянт бар. Биздин Ала тоо аянт сыяктуучу. Ошол жакта да дайыма эле митингдер жүрүшөт. Анан аякта митинг болгонсо өтө тынч экен, бирок бакырышпайт экен. Каттуучу. Наразычылыгын көрсөтүш үчүн алар чачын кыркат экен. Отурат экен, анан бирөө чачтарын кыркат экен да, адамдардын. Анан ошондо өтө чоң бул наразычылык билдирүүсү экен да. Тынч. Жүрөт чачтарын кырып атышат. Анан Монголияда алар коррупцияга ушунчалык жактырбайт экен. Өткөндө премьер-министрдин баласы аялына $5000 белек кылып турду да. Кымбат сумка, $5000. Dior деген сумка. Аны наразычылык чыгып туруп, каяктан биздин президентте ушунча көп акчасы үй бүлөсүндө ушундай белек кылган деп, анан 20 күн протест кылып, анан премьер-министр бийликтен кетти да. Анан аябай таң калдым да, ошто кааласа кечкелеп митинг кыла беришет. Өнүгүүгө деле бул тоскоолдук кылбайт экен. Мен тияктагы бизнес кылган кыргыз достордон сурадым да, митинг болуп атканда силердин бизнеске зыян болдубу, адамдар келбей койдубу депчи. Биз даже билген жокпуз митинг болуп атат экен деп айтты мага. Жанагындай да эмне үчүн ошол аялына анчалык белек сатып берди, өзүнүн айлыгы аз эле болсо деп ошондой нараачылык кылса, мен досторум берди да, досторум жардам берди деп айтып кое тургандай себептер жок бекен аякта? Спонсорлор бар. Досторум дейт го. Жок, бизде ошондой да негизи, мен досторум берди. Бизде атүгүл, бизде мэр айтат. Мен досторум ушул айтпай эле коеюн, бир досторум мага белек кылды. Мына ушул мэрияга ушул машинелерди тапшырып коелу деп айтат да, анан ал жакта ошондой себептерди айта алышпайт экен да, ал жакта. Балким айтты, бирок ишенбеди да элчи. Митинг кылып, анан таң калдым, ошол эки нерсе үчүн болду да, ошо кымбат белек үчүн. Ушунчалык чыдабайт, бизде не даже канча кымбатыраак нерсе деле эч нерсе дей албай калдык да. Ошол үчүн ойлойм дагы Монголиянын келечеги өтө кенен. Ошол үчүн мен кыргыз бизнесмендерге сунуштамакмын. Монголияда бизнес кылсаңар өтө перспективдүү мамлекет. Эркиндикти жакшы көргөн, өнүгүү жолдо бараткан мамлекет да. Сейитбек мырза, биз ошол сиз барып, көрүп, кыдырып, байкап аткан өнүккөн өлкөлөрдү сөз кылып атабыз да. Түштүк Корея, Жапан, же болбосо ошол өнүгүп бараткан, мындай телчигип бараткан Монголияны алабыз, Американы айтып атабыз. Эми ошол өлкөлөрдү эле сөз кылабыз да, аларда мындай, аларда тигиндей укмуш, аларда мындай жактары бар, үлгү алышыбыз керек деп. Бирок алардан Кыргызстандын өзүнчө бир өзгөчөлүгү барбы, артыкчылыгы барбы? Айтыкканга. Элдинби? Элдин, өлкөнүн. Монголия эмнегедир эркиндигин аябай жакшы көрүшөт экен, аябай аны коргойт экен да. Биз деле Кыргызстан ошондой болчубуз го мурун, эркиндигибиз үчүн көп күрөшчүбүз, сөз эркиндиги, протест эркиндиги, пресса эркиндигин аябай коргочубуз. Азыр андай нерселер азайып калды, же жок балким Кыргызстандачы. Монголия ошолорду аябай коргошот экен. Мен ошол суроону Монголиянын
вице-премьер-министрдин кеңешчисине бердим да, эмне үчүн силер Монголия эң эркин мамлекетсиңер? Мисалы Евразияны карасакчы, Евразияны мурдагы совет мамлекеттерди эң эркин Монголия, калган мамлекеттерде эркиндик аз да же жок. Караңгы. Бир гана Монголия эркин мамлекет да. Мен ошону жакшы түшүнбөйт атам, эмне үчүн ошондой эркиндигин аябай сактап келе жатканчы. Мен ошону дагы изилдешим керек. Балким бир көрсөткүчү, Монголияда бийликтегилердин көптөрү чет мамлекеттен окуган экен. Мурдагы бир президенти бар, ал болсо Америкада окуган. Анан мен бир топ депутаттарды, анан парламентте иштеген кызматкерлерди, анан жана бийликтеги вице-премьер-министрдин кеңешчилери менен жолуктум. Алар баары англисти жакшы билишет экен. Балким ошол алар чет мамлекеттен билим алган үчүнбү, же балким Кореяны, Монголиянын эң жакын досучу Түштүк Корея экен. Күнүгө Улан-Батордон Сеулга 5 рейс бар экен да. Только Сеулга эле, башка шаарларда еще дагы рейстер бар экен да. Анан Түштүк Корея менен жакын болгон үчүнбү, алар да ошо эркиндигин жакшы көрүшө, ошону балким ошол. Билим берүү багытында жанагы PISA тест боюнча Кыргызстанды бир аз чымчылап сындап өтүпсүз да. Эң төмөнкү орунда турат экен деп, жанан ошол билим берүү боюнча деги эле бизде эми билим берүү боюнча окуу жайларыбыз ачылып атат деп биз сыймыктанып мактанып жүрбөйбүзбү? Канчалаган абитуриенттер болуп атат, бүтүрүүчүлөр болуп атат, билим берүүбүз мындай салыштырмалуу деңгээлде жакшы эле кетип атат депчи. Анан ушул өзүңүз чет жактарды көргөн, ал жактагы билим кыйрларын билген адам катары билим берүү боюнча эмнени айта аласыз? Биринчиден, дүйнөнүн көбүндө элечи ушу формальный билим берүү система бул кризисте. Бул биздин билим берүү система, вот Чехияда мен окудум, өзүмө Чехияда америкалык мектепте окудум 9 жыл. Анан Канадада университет окудум, бакалаврды, магистратураны Америкада окудум, Вирджиния университетинде. Анан Кыргызстанда эле окугам 1-2 жылчы мектепте. Жалпы эле ушундай билим берүү система жашоого тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок, жашоого даярдабайт билим берүү системачы. Теория башка, практика башка экен да, 100% башка. Эч кандай пайдасы жок билим берүү. Мисалы, карасак, мектепте жакшы окуган балдар жашоодон жеңдиби? Эң бай болуштубу? Андай корреляция жок да. Мектепте жакшы окугандын пайдасы эмне ошондо? Эгер жашоого ийгиликке алып келбесе. Мектепте эмне билим берет жашоодон жеңгеничи? Мисалы, аябай керектүү билим бул. Кантип салыкты толтуруш керек? Кантип ипотека алса болот экен? Кантип финансовый эркин болсо болот экен? Бизде мектепте андай билим беришпейт. Же кантип программирование кылса болот экен депчи. Мен даже мектепте ошону окуган эмесмин. Программированиячы. Эгер билим берүү система как жанагындай бир фирма болсочу, фирма бир нерсе чыгарат, анан кийин фирманын продукциясына эч ким пайдасы тийбесе, алар банкрот болмок да. Билим берүү система мурун эле банкрот болмок да. Себеби мектеп бүтүрүүчүлөр, университет бүтүрүүчүлөр көп мамлекетте результат албайт да, жумушка орношпойт. Кызыл дипломдор топтолуп турат, телевизордун үстүндө. Ошол үчүн биринчиден бул дүйнөлүк проблема. Бирок айрыкча Кыргызстанда бул өтө курч проблема. Билим берүү система. Биз канча айтып атабыз, мектеп курулуп атат. Эң чоң бюджетте бөлүм бул билим берүүгө болуш керек, Эрисбеке. Анын результаты эмне? Эч результат жок. Акыркы жолу Кыргызстан PISA тестке катышканда, анан результаты чыкканда 2010-жыл Кыргызстан акыркы орунда келген. Ошол үчүн ошол кездеги билим берүү министри Канат Сыдыков Кыргызстанды башка катыштырбай койгонда, башка уят болбойлу депчи. Мен уктум, быйыл PISA тестке катышат, балким результаттар чыгат экен депчи, бирок 2010-жылдан өлөм результат алмашкан эмес, биз дагы эле дүйнөдө эң арткы орунда турабыз. Бул тест, PISA тест текшерет экен негизичи. Сен критический мышление барбы? Сен окуп аткан нерсени кагазда окуп, анан жөн эле кайталабай, анализ кылып, ой өзүңдү бөлүшө аласыңбы деген да. Кыргыздар мектепте окуган балдар түшүнүшпөйт экен, эмне окуп атат экенчи, жөн эле жаттап эле кайталап берет экен. Ошол үчүн бул өтө жаман көрсөткүч. Ошол үчүн биздин балдар
көбүнчөсү кара жумушта жүрөт. Россияда дагы, Америкада дагы, Кореяда дагы. Эмне үчүн кара жумушта жүрөт? Себеби мектепте эч нерсе үйрөткөн жок, Только кара жумушту эле күч эле колдонот. А күч колдош үчүн мектепке барыш керек жок да. Ошол мектеп ошо кыргызда кара жумушта жүргөн үчүн бул билим берүү системанын күнөөсү. Мектепте эч керектүү билим бербеген үчүн. Сейитбек мырза, мына сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, бир топ ошол мындай жогорку билим алыпсыз, билимди болушунча алыпсыз мындайча айткандачы. Анан ошол билимиңиз реалдуу турмушта кереги тийип атабы жеке сиздин өзүңүздүкү? Анткени соц тармакты карасам, Instagram баракчаңызды карасам, ошол негизги мындай тоготер жери кантип үй сатып алыш керек Америкада деп ошол багытта бизнес жаатында өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айтып жүрөсүз. Ошол эле учурда ар кайсы өлкөлөргө барып, ал жактын ишкерлерине, кыргыз ишкерлерине жолугуп, бул жакта мындай экен деп өзүңүздүн байкоолоруңузду айтып жүрөсүз. Сиз окуу жайды бүткөндө так ошондойлорду кыласың деген кесипти бүттүңүз беле негизи? Теория менен практика. Мен бакалаврды Торонто университетинен бүткөм. Бул Канададагы алдыңкы окуу жай деп эсептелет. Финансы бухгалтерияны бүткөм. Анан ал окуу жай жыл сайын бир $25,000 болгон. 4 жылда ошондо $100,000 кетти окшойт. $100,000 кетти. Анан мен магистратураны болсо University of Virginia'дан бүттүм. 2 жылдык окуу жай MBA алдым. Манга болсо $180,000 кетти. Ошондо эки дипломма мага $400,000 $400,000 жок, $300,000 кетти да. Анан канча убактым кетти? 6 жыл убактым кетти. Ошол эки дипломдун пайдасы өтө аз мен үчүнчү. Ошол мен азыркы ийгилигиме салым, мен турган деңгээлиме ошол дипломдордун пайдасы аз. Мен мектептен кыйналган, университет бүткөндөн кийин кыйналып жумушка таппай жүргөндөн өзүм бир нерсе жолун таап бутка турган көбүрөөк пайда тийди. Анда сиздин мисалы мен бүгүнкү күнү программистмин да. Мен программированиеди окуган эмесмин да университеттенчи. Программистти сиз өзүңүзчө үйрөндүңүзбү башка университеттен тышкары? Өзүм үйрөндүм. Ооба. Анда сиздин адыркы жообуңузду уккан биздин көрөрмандар анда убакыт коротуп 4-5 жылдап, акча коротуп окугандын деле пайдасы жок турбайбы? Анда эмне кылыш керек деген суроо пайда болду да. Ооба, билим университетке билим үчүн барыш кереги жок. Университет билим бербейт да. Аякта көбүнчө малда профессорлор каптаң болгон, эски китептер, а уже заман, азыр ChatGPT заман, AI заман. Андай нерсени көбүнчөсүн үйрөтпөйт деп ойлойм. Университет эмне үчүн керек? Университет 3 нерсе үчүн керек. Биринчисинен, мисалы айрыкча Америкага же Канадага же башка чет мамлекетке барам дегендер үчүнчү. Университет аркылуу иммиграция кылса болот да, чет мамлекетке чыкса болот. Ошол жолда көпүрө. Мисалы мен Кыргызстанда жүрүп, жөн Америкага бара албайм да, мага бир себеп керек да. Ошол университет бир себеп, жакшы себеп да. Экинчиден университет аябай жакшы жер. Бул аял алганы же күйөө тапканы. Себеби өтө көп акылдуу адамдар топтолот да. Анан ошол тез жакшы аял табасың болот, акылдуулардын ичиненчи. Үчүнчүдөн аябай жакшы Америкада университет окусаң, сен биякта үй бүлө куруп анан балаң төлөсө, дароо американец болот. Ушундай себептер үчүн ойлойм, билим берүү аябай жакшы депчи. Бир видео постто бир кеңеш айткан экенсиз, кереги бар жана кереги жок кесиптер боюнча. Чындап эле азыр ушу технология өнүккөн сайын көп кесиптердин кереги жок болуп калды да. Ооба. Кайсы кесиптердин кереги бар, кайсы кесиптердин кереги жок, аракет кылбай эле коюш керек. Ушу клавиатура менен иштей турган кесиптерди ChatGPT акырындап алып баштайт да. Мисалы өтө акылдуу болуп баратат, өтө тез. Өткөн жумада эле балким көрдүңөр, дүйнөлүк математика олимпиададан алтын медаль алды ChatGPT. Кайсы кесиптерди ChatGPT албайт, бул кара жумуштагы кесиптерди. Анан кара жумуштагы кесиптердин баары тең эмес, мисалы таксист же трак айдаган адамдар, алар кара жумуш, бирок ал билими жок кара жумуштарда. Аны любой эле адам кыла алат да, правасы болсо элечи. Жанагы кайсы жакшы кара жумуштар бар, бул сантехник, электрик жана кондиционер системаларды оңдогон адамдар. Мен ошондой жумуштарды сунуштамакмын да эмес. Биздин жердештерге. Америкада алар аябай жакшы
жакшы айлык алат, анан жумуш тапкан оңой. Бизде Кыргызстан өтө чоң проблема, биз болсо жомоктор менен жашайбыз да. Биз жомокторго ишенебиз, себеби бул политкорректно, балким, себеби биз балким совет заманда бизге бир нерсе үйрөтүп койгон. Ошол үчүн мен так айтыш керекпиз да, туура маалыматты жаштарга жеткизиш керекпиз. Жаштар туура чечим кабыл алыш үчүнчү. Мен ойлойм, чоң каталыкчылык кетет бизде. Кесип тандоодо. Айрыкча эркектер, эгер эркек туура эмес кесип тандап алса, анда бул чолок эркектей болуп калат да, жеркектей болбой калат да. Көп эркектер туура эмес кесип тандап алат. Мисалы, гуманитарный кесиптерди тандап алсак туура эмес да. Мугалим болуу, жанагы социология, тарыхчы, жанагы журналистика, ушундай гуманитарный кесиптердин жалпысынан баары тең ойлойм туура эмес депчи тандаганы. Себеби алар адамды бутка тургузбайт. Адамдар кесип тандаш керек, бутка тургуза турган кесиптерди тандаш керек. Ошол гуманитарий тыйымын окугандарды карасак, алар чет мамлекетке чыгып не иш кылат, көбүнчөсүн кара жумуш эле кылышат да. Демек ал кесиптер эч кимге деле кереги жок. Вот эгер адам инженерияга жакын бир нерсе үйрөнсө, анда жумуш тапса болот да. Мен ошо кыргыздарга сунуштамакмын, ошо инженериянын айланасына кесиптерди тандаш керекпиз. Бир гана инженерия аркылуу алдыга жылабыз. Бир гана инженерия аркылуу Корея ушундай күчтүү мамлекет болду. Ошол үчүн Samsung бар. Ошол үчүн Hyundai бар Кореядачы. Баары эле инженерияга кетип калса, кимдир бирөө мугалим болуш керек, кимдир бирөө жазуучу болуш керек, музыкант болуш керек го дейм. Ооба, мен ойлойм, уже инженерлерчи бутка тургандан кийин уже бутка турду, акчасы бар, анда ошондой кылып баштаса болот да, бош убактындачы. Анан аябай жакшы музыкант, жакшы журналист кылса болот да, сен уже реалдуу жашоону көргөн да. Иш кылган, бир нерсе жараткан. Мен ойлойм, ошо биз жараткыч болуш керекпиз да. Биринчи кезечи бир нерсе көрүш керекпиз да, муну курдум, мен муну жасадым депчи. Ушу программаны мен түздүм депчи. Ал ошондо адам жакшы жазуучу болот. Вот мисалы айрыкча мугалимдерди айтып кетейин. Мен ойлойм, Кыргызстан аябай туура эмес, жаш эле адамдар мугалим болгонучу, мектепти бүткөн, университетти бүткөн адам мугалим болгонучу. Ал жашоону өзү көргөн эмес, өзү бутка турган эмес. Кантип бутка турган адам бирөөгө жардам берет бутка турганы. Айылдагы балдар эмне үчүн ийгиликсиз? Көбүнчөсүнчү себеби аяктагы мугалимдер эч нерсе жетишкен эмес өздөрүчү. Туура эмес да. Бизде коомчулукта эң кыйын адамдар бир гана мугалим болуш керек. Эң акылдуу адамдар мугалим болуш керек. Ошондо гана алар эмки генерацияга жардам бере алат бутка турганы. Азыр болсо бизде эң арткы, эң кедей адамдар мугалим болуп атат. Ошол үчүн айылдагы ошол цикл уланат да, кедейчиликчи. Ошол үчүн биздин билим берүү система деле эч кимге деле кыйраткан жок да, массага жардам берген жок. Себеби эч нерсе жетишпеген адам эле башка эч нерсе жетишпеген адамды даярдап атат да. Биз жанагы материалдык жактан, экономикалык жактан өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдө, мисалы үчүн ошол эле Жапонияда, мисалы үчүн мен Сейтек Качкынбай деген ушул досум менен да сүйлөштүм. Кече жакында Амирбек Усмановдун пикирин уктум. Мындай аябай өнүккөн өлкөлөрдө экономика жагы, материалдык жагы аябай алдыга кетет экен дагы, руханий жагы, ушу руханий жактан, адеп ахлак жактан деградацияга учурап, карылардын саны улам көбөйүп, жаштар болсо балалуу болбой эле коелу деп өзүнүн комфортун, өздөрүнүн жеке индивидуализмин ойлоп эле ошентип калышат экен. Ал ошол нерсеге бир гана жардам болсо, дин гана жардам болот экен, дин сактап калат экен. Анткени ошентип жанагынтип индивидуализм, кантип ойлонсом өзүм билем деген коом бара-бара бирөө эркек болгусу келет, эркек менен үйлөнгүсү келет. Ушундай бир аморалдык бир нерселер боло берет экен, анан ошол коом чирийт экен дегендей кылыпчы. Ошол боюнча пикирди билейин деп атам. Мен Кореяда жүргөндөн андай деградацияны байкабадым. Аябай консервативдүү мамлекет. Анан Америкада деле ошондой нерселерди байкап атышат, ошол үчүн кээ жерлерде кыргыздар жактырбай атат. Бирок Америкада бир жерде андай жакпасачы, башка районго барсаң такыр башкача болуп калат. Ар бир райондо өзүнчө билим берүү системада, ар бир район өзүнчө бөлүштүрөт бюджеттечи. Ошол үчүн Америкада ар кандай өзүңө жараша турган район тандап, балдарыңды ошондой мектепке тапшырсаң болот да. Мисалы, бир досум болсо Чикагодо мектептер начар деп башка районго которуп койду балдарынчы. Ошол үчүн
Америкада жакшысы тандоо укук өтө кенен, эгер колуңда болсо акча. Анан мен андай деградацияны Америкадан байкабайм. Тескерисинче ойлойм, Америкада жакшы жери выбор аябай чоң да. Вашингтон менен Нью-Йорктун айырмасы чоң, Вашингтон менен Техастын да айырмасы өтө чоң. Ар жерде өзүнчө башкача. Түшүнүктүү. Биз ушул маекти экөөбүз пландаштырып атканда Сейитбек мырза айттыңыз эле. Биз негизи мындабул келечекте кыргыз мамлекети бар болобу, жок болобу, жоголуп кетиши мүмкүнбү деген темада сөз кылсак депчи. Мен муну угуп алып бир чети аябай чочудум да. Чындап эле кыргыз мамлекети жок болуп кетиши мүмкүнбү келечекте? Ага кандай негиз бар, кандай аргументтер бар сизде? Мен Кыргызстанды как фирма катары карайм да. Ар бир мамлекет өзүнчө эле фирма да. Кыргызстан стартап. 1991-жылы түзүлгөн стартапта 34 жыл өттү. Биздин стартапка анан стартап ийгиликтүү болуш үчүн бир нерсе уникалдуу кылыш керек дүйнөдөчү. Бутка туруш үчүн. Эгер стартап ийгиликтүү болбосо, анда банкрот болуп жалып калышы мүмкүн да. Анан ошол Кыргызстанды уникалдуу бир нерсе, кызыктуу бир нерсе кылып атабы деп өзүгө суроо бербейлиби? Кыргызстан эмне кылып атат дүйнөдөчү? Уникалдуу бир товар экспорт кылып атабы? Мен бүгүнкү күнү карасам, биздин сапаттардан карасак, элдин ичинен кылган иштеринен карасак, уникалдуу бир нерсе мага көрүнбөйт да. Аябай эле примитивный нерселерди кылабыз да. Мисалы, биринчи кезде кыйын мамлекет, кыйын стартап болуш үчүн адамдар акылдуу болуш керек, Кичинекей фирма аябай ийгиликтүү болуш үчүн акылдуу кызматкерлер болуш керек. Бизде Кыргызстанда акылдуу адамдар өтө аз. Себеби биздин биринчи кезде билим берүү система акылдарды даярдабайт да. Бизде аябай жаман билим берүү система, жана PISA тест боюнча дүйнөдө акыркы орунда. Ошондо ушундай билимсиз адамдар менен кантип биз күчтүү фирма кура алабыз? Кантип биз күчтүү дүйнөгө жеңебиз? Экинчиден, бизде дагы салттар өтө туура эмес. Биздин салттар бизди бай болушка, бутка турушка салым кош керек. Бирок биздин негизги салттар тескерисинче бизди кээде болгонго түртөт. Мисалы, биз бир кыргыз айында канча тойго барат орточо, бир 3 тойго барат да, бир кыргыз. Ар бир тойго барганда 4 саат кетирет. Ар бир тойго барганда $100 бериш керек. Ошо бир жылда канча той болуп кетет, бир 1000 той болуп кетет го, кыргыз барганчы. 3000 аябай көп акча жоготуп коет да тойго барып элечи. Ал убакытты болсо тескерисинче биз кыргыздар өнүгүүгө жумшаш керек болчу. Жаңы кесип үйрөнгөнү, англис тили үйрөнгөнү. Ошо биздин салттар биздин өнүгүүгө эмес, биздин деградацияга салым кошуп атат. Мисалы, анан дагы биздин көп жерлештер акча болсо эле өзү ажыга кетет, умрага кеткенде бизде мода бар, же ата-энесин ажыга жөнөтөт. Ошол туурабы? Сауд Арабия дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекет, эң алдыңкы мамлекет, аяктан көп үйрөнө турган бир нерсе барбы? Же анан көрү өзү Берлинге же Нью-Йоркко барса жакшыраак болмокпу? Балким Сеулга барса жакшы болмок эмес беле? Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер кандай жашайт экен, дүйнөдө эркин мамлекет кандай болот экенин көрбөйчү? Биз тескерисинче дүйнөдө эң репрессивдүү мамлекетке барып, ошол жактан бир нерсе үйрөнүп келе атабыз. Ошол үчүн мен айтып атам, Кыргызстанда аналитика кылсак, эгер фирма катары Кыргызстанды карасак, күчтүү сапаттарыбыз эмне? Бизде тескерисинче өтө көп кемчиликтерди байкап атам. Эгер биз Кыргызстан фирма болсок, мен ойлойм, биз мурун эле банкрот болмокпуз, анан жалып калмакпыз да. Сейитбек мырза, мына чет өлкөлөрдү кыдырып жүрөбүз, алардын плюсун, минусун көрүп жүрөбүз, анан Кыргызстанга да келесиз, башка жактарды көрүп. Кыргызстанга келсеңиз, мына акыркы 3 жыл ичинде бизде өзгөрүүлөр болуп атат, жолдор оңдолуп атат, бактар курулуп атат, парктар курулуп атат. 30 жылда болбогон нерселер болуп атат деген ушундай сөз, тренд болуп атат да. Сиз Бишкекке келгенде, Кыргызстанга келгенде ошол нерселерди байкадыңызбы? Азыр биздин Кыргызстанда аябай жакшы көргөн фразачы, 30 жылда болгон нерсени азыр кылып атабыз депчи. 30 жылда оңдолгон жолду азыр оңдоп атабыз депчи. Бирок эмне себептен оңдоп атат, ойлойм, муну же эмне жоготуп атабыз ушундай үчүнчү. Биз азыр Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, протест эркиндиги жок. Адам бир нерсе деп даже Фейсбукта жазып койсо, аны отурузуп коюп атат. Бул туурабы деп ойлойм да. Ошондо биз кыргыздар байып атат, бирок
кул болуп калгандай да. Ошондо бизде суроо бар, Кыргызстанга эмне жакшыраак? Бай, кул сыяктуу адам болгон жакшыбы же кедей, эркин болгон жакшыбы? Кыргызстан кандай багытты тандайт? Эркин болуп, кедейраак болгон жакшыбы же эркиндиги азыраак, бирок бай болгон жакшыбы? Бирок эми жөнөкөйрөөк айтсак мындай, бай кул болгон жакшыбы же кедей эркин болгон жакшыбы? Мен ойлойм, кедей эркин болсо деле ал жакшыраак жол депчи. Себеби эркин адам бай болгону жолун табат да, кул адам болсо эркиндикке жолун таппайт. Мисалы Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны карасак болот да. Эки мамлекет бир эл, бир тил баардыгын бирдей да, жөн эле экиге бөлүнүп калды. Түндүк депчи. Түштүк Корея дүйнөдө эң бай мамлекеттердин бири. Башында деле Түштүк Корея эркин болгон эмес. Жанагы алар Түштүк Корея башында бай болгон эмес, бирок эркин болгонда, бирок алар өнүгүп атып, эксперимент кылып атып, дүйнөдө эң бай мамлекеттердин бири. Түндүк Корея кандай эркини жок болгон, кандай кул болгон, Түндүк Кореянын эли кул да, ошол эле бойдо калып калды. Билесиңер, мурун даже Түндүк Корея байраак болчу Түштүк Кореяданчы. Түндүк Кореялыктар көбүрөөк жакшыраак жашачу. Себеби аякта индустриальный база өтө күчтүү болгонда, бирок алар ошол бойдо эле калып калды, 50 жыл мурда, 70 жыл мурдагыдай. Ошол бойдо эле жашап атышат. Бизде эле менде коркунуч бар, Кыргызстан ошо Түндүк Корея, Түркмөнстандай болуп калбайбыз депчи, акырындап. Тенденция ошо жака бараткандай. Мен буга жеке жакшы болмок ойлойм, эгер биз Түштүк Кореянын жолун тандасакчы, эркиндиктин жолун тандасак. Эми мен буга жекече өзүмдүн комментариymди бербей эле коеюн, бирок мага келген коноктордун аты жөнүн айтпай эле коеюн. Анткени бир нечесинен ошондой пикирди уктум. Эмне үчүн жанагы ошондой болуп атат? Азыркы сиз айткандай көрүнүштэй болуп атат. Анткени ошол 30 жыл бою демократия, эркиндик деп бийликке келгенге чейин кыйкырып келгендер, бийликке келгенден кийин ошол демократияны, эркиндикти, сөз эркиндигин өздөрүнүн бийлигине, өздөрүнүн каалоосуна жараша тууралап алып, чыныгы демократиянын, чыныгы сөз эркиндигинин табиятын талкалашты да. Анан эл бүгүнкү күндө эл ошонун баарын көрө берип, булар демократия деп кыйкыра беришет экен, же өлкө өнүкпөйт экен, сөз эркиндиги деп кыйкыргандар да келди бийликке. Өлкөбүз болсо жолдор оңдолбой жатат деп элден көңүлү калып, эл кайдыгер болуп, анан акыры эмне болсо да болсун азыркылар диктатор деп аталабы, авторитар деп аталабы, жолду оңдосо болду, көпүрөнү оңдосо болду, бизге могу инфраструктураны оңдоп койсо болду дегендей акыбалда турат. Бул убактылуу гана этап. Кийинчерээк кайра ошол сөз эркиндиги кайра келет, демократиянын принциптери кайра келет дегендей пикирди айтышты да. Мен эгер чын эле ушунчалык баары жакшы болсо, эгер ушунчалык эле дүрүкүрөп эле тигир болуп, барс болуп өнүгүп атсак, анда эмне үчүн сөз эркиндигине тыйыш керекпиз, Сөз эркиндиги болгондо тескерисинче ошондой нерселерге биз чыдамкайраак болуш керекпиз да, Эгер кыйын болсоң, чындап эле кыйын болсоң, анда эмнеге критикадан коркуш керек адамчы? Кыйын адам болсо, любой нерсеге чыдаш керек. Чындап эле анда дискуссия аркылуу анан да балким кыйын болуп кетет. Эгер эркиндик жок болсо, сөз эркиндиги жок болсо, анда баары эле кыйын боло берет. Түркмөнстанды карасак, жанагы түркмен башы, дүйнөдөгү эң акылдуу адам. Уктабайт, музыка жазат, поэзия жазат, баарын кылат. Эгер сөз эркиндиги жок болсо, анда любой эле жомокту жаза берсе болот. Любой эле нерсеге эл ишене берет да. Мен ойлойм, мурун деле өнүгүү жакшы болгон. Просто бизде дискуссия болгондо, көп критика болгондо, балким ушундай дискуссиянын арасында адамдар түшүнбөй калат да, эмне канчалык өнүгүп атканыбыздычы. Азыр болсо бир эле тарап сүйлөп атат, экинчи тарап жок. Ошол үчүн бир эле тараптын сөзүн угуп атабыз да. Пропагандасыбы? Албетте 100% пропаганда. Азыр эле Түндүк Кореяга барсаңыз, аякта президентти 100% эл жакшы көрөт, Себеби башка вариант жок, башка пикир жок. Кыргызстан деле ошондойго бараткандайбыз. Эгер башка пикир жок болсо, анда болду да, өзүң каалаганга эле ишендирип койсоң болот элечи. Ошол сиз жашап аткан Америкада жашаган дагы бир тургун Бермет Букашева менин подкастымда болуп айтты эле. Биздин мына Дональд Трамп дагы ошол
түркмөн башыдан дагы ашып кетип атат. Өзүнүн жанагындай алтындан жасалган мындай айкелдерин жасатып, өзүнүн мындай эстеликтерин жасаш керек деген сыяктуу ушу кошоматчылар чыгып, Америкада дагы бул жагынан кичине өксүк бар деп айтты эле. Ошону уктум эле сиздин видеодончу, бирок мен ага 100% кошулбайм. Себеби, мисалы, биздин президентти карасаңар, бир гана кабар агентствого эле интервью берет, мен түшүнгөнүм боюнча-чы, мындай Азаттыкка, башкаларга уже бербей калган да. А Дональд Трампты карасаңар, ал көчөдө турат да, бир 30 журналист менчу, баарына тең катар менен жооп бере берет. Аябай кыйын да бул жооп бергенчи, любой тема боюнча жооп берет. Же бир өткөндө Зеленский менен жолуккандан кийин, же башка Финляндиянын президенти менен жолуккандан кийин пресса турат да, и баарынын суроолоруна жооп бере берет. Катар сонун жооп берет да, аябайчы. Эгер сөз эркиндигин жаман көрсө, анда пресса менен сүйлөшү мүмкүн эмес. Биздин президент сыяктуучу. Бир гана эле американский бир инфоагентство менен сүйлөшмөк. Бирок Америкада жакшы, кстати, андай инфоагентство деле жок. Кабар сыяктуучу. Демек, Америкада президенттикке ким келип кетпесин, бирок жанагындай бейтарап система сакталып ойдон калат дегенди айтып атасыз да? Ооба, мен Америкада аябай жакшы жери, өтө жакшы жери, сөз эркиндиги өтө күчтүү. Мен деле азыр ак үйдүн астынан чыксам болот, Трамп кетсин депчи. Неге Кыргызстанга 3 айлык виза кылып койду. Менин туугандарым, жердештерим келе албай калды, эми 10 жылдык виза болчу эле го деп протест кылсам болот, Трамп кетсин депчи. Эч ким эч нерсе кылбайт мага. Кечке турайын, эч ким эч нерсе кылбайт. Кыргызстанда кылып көрөт ошондой. Не болуп кетет мага? 1 секундада эле. Анекдоттогудой, мен деле ошо Американын ак үйүнүн астына барып туруп, баланча кетсин деп айта алам дегендей да. Анекдоттогудай. Башка сөз эркиндиги жактан Америка өтө жакшы. Ошол өнүккөн мамлекеттер негизинен сөз эркиндиги жагынан өтө жакшы да. Адам эркин болуш керек, өзүнүн айтканынчы. Азыр Кыргызстанда адамдар өз оюну бөлүшө албаса, биз эркин элбизби? Биз эркин ошол мамлекетте жашабыз келеби? Өз мамлекетиңде өз оюңду бөлүшө албаган мамлекет. Бул эмне болгон? Көрүнүч. Бул туурабы? Өз мамлекетиңде оюңду бөлүшө албайсың, маселелери боюнчачы. Сейитбек мырза, мына бул кесип тандоо боюнчачы, кесип алыш керек, билим алыш керек, бирок ал кесип, ал университеттен алган кесип теория түрүндө кагазда калбастан жашоодо пайдаланышы керек деп атпайсызбы? Анан биздин мигранттар чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Маселе суроо, алар эмне болуп жүрүшөт? Жөн эле кара жумушту аткарган, кара жумуш кылган мигрант болуп жүрүшөбү, же бир татыктуу өзүнүн кесибинин бир акыбетін көргөн мигрант болуп жүрүшөбү? Ошол боюнча эмнелерди айта аласыз ушул кесип боюнча? Азыр кечирип коюңуз, азыр бир грузовик келип жанына туруп алды, азыр жакшы угулбай атат магачы. Толугу менен 100% укпадым суроонучу, 80% угуп калдым азыр. Жана мусор жыйнагыч келдиби? Мусор жыйнагыч келди. Сейитбек мырза, мына бул кесип тандоо боюнча биздикилер жогорку окуу жайын алып, жогорку диплом алдым дешет дагы, анан аны сандыкка коюп, сандыкка таштап коюшат дагы, ошол Америкагабы, Европагабы, Англиягабы алма тергени, трак айдаганы ушу кара жумушка кетишет да. Ошол дипломдун турмушта кереги тийбей калгандыгы жөнүндө канткенде бул маселени чечүүгө болот? Эмне кылыш керек? Ушул боюнча дагы бир кошумча ойлор. Бул боюнча достор, мамлекетке формалдуу билим берүү системага таянылбаш керек. Бутка туруп кетем депчи. Бул жөн эле азырынча формальность. Макулбу? Анга ишенбеш керек да. Мен азыр мектепте жакшы окудум, жашоодо ийгиликтүү болом депчи. Мектепте жакшы окуйгула, мектептен жакшы билим алгыла, анан жакшы досторду кургула. Калганын болсо жашоодо ийгиликтүү болуш үчүн өзүңөр аракет этишиңер керек. Өзүңөр финансы грамотность үйрөнүшүңөр керек биринчи кезде. Анда экинчиси болсо аябай бир жакшы кесиптин ээси болушуңар керек. Анан ошо жакшы кесипти болсо Россияга болобу, Кореяга болобу, Америкага барсаңар деле жакшы бутка туруп кетсеңер болот. Көп убакытка чейин мен айтып аткам, программирование үйрөнгүлө депчи. Бирок азыр ChatGPT чыгып, программисттер үчүн талап азыр азайып калды. Ошол үчүн өзүңөр жакшылап изилдегиле.
кайсы кесипти жакшы үйрөнүп аласыңар, кайсы кесип силер бара турган мамлекеттерде кереги бар экен депчи. Эгер жакшы кесип үйрөнбөсөңөр, эгер англис тилин билбесеңер, ана барып дагы бир Uber драйвер же DoorDash доставка кыласыңар, ушинтип кара жумуштар жүрөсүңөр да. Ошол үчүн андай болбош үчүн биз кыргыздар аябай бай, аябай акылдуу эл болуш керекпиз да. Индустардан мисал алыш керекпиз. Америкада эң бай мигрант группа бул индустар. Индустар негизинен доктор болот, программист болот, анан бизнесмен болушат, Биз да ошондой болуш керекпиз да. Индустар туура кесиптерди тандап, көп жылдардан бери туура кесиптерди тандап атат. Ошол үчүн Америкадагы эң чоң фирмалардын жетекчилери азыр индустар. Microsoft фирмасынын жетекчиси индус, анан кийин Google'дун жетекчиси индус, анан толтура башка фирмалар деле бар. Алар деле индустар. Бир дагы орус жетекчи бар деп айта албайм, Бир араб жетекчи деп айта албайм. Вот биз деле кыргыздар ошондой кыйын фирмалардын үстүнө туруш керекпиз да бир күнүчү. Ошол үчүн бүгүнкү күндөн баштап биз керектүү кесиптерди окуш керекпиз. Сейитбек мырза, сиз өзүңүздү мындай программист, айтишник деп коет го, ошондой адиссиз да, негизи. Ооба. Сизден бир сурайын да, ушу Бишкекте айрыкча аябай акыркы 2-3 жыл ичинде IT үйрөтөм, программалоону үйрөтөм дегендей ушундай IT мектептери, IT курстары аябай көбөйүп кетти да. Бирок алар канчалык деңгээлде ошолордун бүтүп чыккан бүтүрүүчүлөр, курсту бүткөндөр башка жактарда чындап эле иштеп атабы, ошончонун баары иштебей атабы, менде маалымат жок экен да. Бирок ушу мода сыяктуу болуп эле бир кезде илгери билесизби, баягы юрист болуш керек, экономист болуш керек деп мода болуп кетпеди беле? Азыр баары эле ушу балдарын ITге тапшырышат, программисттикке тапшырышат. Анан канчалык деңгээлде ушул биздин Кыргызстандын программисттери, бүткөн ошол айтишниктери ушул башка жактарда мейли онлайн болсун иштеп атат же жөн эле эптеп эле акча кылгандын бир аракети деген менде суроо пайда болот да. Бул боюнча алардан статистикасын сураш керек, кандай экенинчи алар айтыш керек. Мисалы 100 бүтүрүүчүнүн канча проценти жумушка орношуп атат депчи. Бирок мен билем Америкадан. Менде IT окутам да, менде да IT окутуу фирма бар Америкадачы. 2019-жылдан бери IT окутуп келатам. Биринчи 5 жыл окутуу 2023-жылга чейин, 2022-жылга чейин аябай жакшы болчу. 90% балдар жумушка орношчу да. Атиги 10% орношпай калган себеби аракет кылбай калды же жакшы окуган жок, бир нерсеге тапса болот да себебинчи. Бирок 90% орношчу да. Азыр болсо 90% орношпой калып атат. IT индустрия такыр башкача болуп атат. Мен ойлойм Кыргызстанда деле ошондой окшойт. Акыркы 3-4 жылда ITге орношуу өтө кыйын болуп атат, Бирок андай болсо делечи, бирок IT-ни бардык адамга сунуштамакмын үйрөнгөнүм. ITде адам логикага үйрөнөт да. Биз кыргыздар логичный болуш керекпиз. Прагматичный болуш керекпиз да. Бизде IT жетишпеген үчүн бизде кыргыздар кечке эле тойдо жүрүшөт. Кечке эле акчасын ошо жака чачып жүрүшөт да. Эгер программист болсо жакшыраак ойлойм, жашоосун пландаштырмак. Рахмат. Мен ушу камдаган суроолордун баарына жооп алдым. Чоң рахмат.